Assalamu alaikum. Каналым аркылуу сиз менен амандашканыма абдан кубанычтамын. Каналымдан алыстабай, мени менен жогу болуңуз. Бүгүн сиз менен өтө даамдуу, назик, жумшак пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Бүгүн мен 2 жумурткага ылайыкташтырылган пирогду даярдап көрсөтөм. 2 жумуртканы салып, андан соң 8 аш кашык кумшекерди мына ушундай этип өлчөп даярдап салып аласыз дагы. Жакшылап аралаштырып, видеонун башында бир жумурткага ылайыкташтырып рецепт таштап койдум. Эгер сиз кааласаңыз 2 жумурткага 3 жумурткага даярдаймын десеңиз, 3 жумурткага даярдоо үчүн 3кө көбөйтүп саласыз. Азыр мен мына ушул видеону 2 жумурткага ылайыкташтырып даярдап жатамын. Мынакей аралаштырып алдык. Эми 8 аш кашык өлчөмүндө өсүмдүк майын куюп аламын. Мынакей муну да жакшылап аралаштырып бирдей масса болгончо даярдап алабыз. Эми бөлмө температурасында турган айрандан куюп алабыз. Муну дагы 8 аш кашык өлчөмүндө. Жакшылап бирдей масса болгончо аралаштырып алгандан соң 1 чымчым тузду салып кайра дагы аралаштырып алыңыз. Эми 8 аш кашык өлчөмүндө унду салабыз. Жайыма дагы эмес, үйүмө дагы эмес, орточо өлчөмдөгү 8 аш кашык өлчөмүндө унду салып, 1 чымчым ванилинден кошуп, андан соң 1 пакет разрыхлительди толугу менен салабыз дагы. Бирдей масса болгончо жакшылап аралаштырып алабыз. Мына ушундай көрүнүштө болду. Алдын ала духовканы кызытып коюуну унутпаңыз. Биздин пирогдун камыры даяр болду. Форманы майлап, бир аз ундан салып тегиз жайып алабыз. Эми даяр камырыбызды формабызга куюп, тегиз жайып, 180 градуста кызып турган печкага 30-35 минуттада 40 минуттага чейин бышырып алсаңыз болот. Албетте бул печканын температурасы өзүңүздөр билесиздер, ошого жараша кызартып алсаңыздар болот. Биздики даяр, бышып чыкты. Бетин кооздоо үчүн кокостун мына ушундай майдаланган бөлүгүнөн сепип койдум. Өтө назик, жумшак, даамдуу мына ушундай пирог даяр болду. Сиз дагы даярдап көрүңүз. Даярдаган болсоңуз комментарийга өзүңүздүн ой пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Өтө сонун, өтө жумшак, мына ушундай сонун пирог болуп чыкты. Эгер менин каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып, коңгуроочону кагып коюңуз. Видео жакса лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолорумдан амандашканча Аллахка аманат болуңуз, ден соолукта туруңуздар. Мына ушундай сонун пирогду сиз дагы миксерсиз өз колуңуз менен жасап алсаңыз болот. Жытына, даамына сөз жок. Үстүнө бир аз кокостон себелеп койсоңуз, анын да жыты кошулуп, өтө сонун. Сиздерге сөз менен айтып жеткизе албаймын. Саламатта туруңуз.